Эртең менен турганда оозуңуз кычкылдамданып, же болбосо оң кабыргаңыз оорулушуп, өзгөчө тамак ичкен учурда болгон сезимдер. Эгер сизде ушул сезимдер бар болсо, демек суроонун баардыгы өтүңүздө. Мен канча видео тарттырсам, өт жөнүндө, уйку без жөнүндө, ал ар дайым актуалдуу болуп келет жана элдин баардыгы өт жөнүндө жана уйку без жөнүндө толгон токой суроо беришет. Мына ошондуктан мен дагы бир жолу жаздырайын деп чечтим. Адегенде сиздер өттүн функциясын түшүнүп алышыңыздар керек. Өт кайсы жерде жайгашкан? Бул оң кабырганын алдында боор бар, боордун алдында өт, желчный пузырь. Эмне үчүн мындай кандай функциясы бар? Өт негизи бир гана эң негизги маанилүү бир функциясы бар. Биз майлуу тамак жегенде аны сиңирилишине чоң жардамын берген бул өт. Кантип? Эмульгирование жиров деп коет. Ошо жырларды, ошо майларды алып, майдалап, анан кийин биздин ашказаныбызда сиңирет. Бунун баардыгын ошол функцияны өт аткарат. Эмне үчүн Кыргызстанда ар бир 3-чү аял өтүн алдырат? Себеби өспүрүм убагынан баштап эле биз тамакты туура эмес жейбиз. Тамакты кээде жейбиз, кээде жебейбиз, баягы убакыты сааты менен эч качан жебейбиз. Ошол образ мындай улана берет. Окуп жүргөндө, университетке барганда туура эмес тамактанабыз, фастфудтарды жейбиз. Жана ошондой эле иштеп калганда дагы биз мындай рационально тамак жебейбиз. Ошонун натыйжасында биздин өтүбүз коюлат, өзүнүн формасын өзгөртөт, мындай чоюлуп, чоңоет. Бирок өзүнүн моюнчасы мындай тыгыз болот, баягы жабык сыяктуу болот, жакшы өт куюлбайт оны келечеги. Ошол коюлган өт суюктугу бара-бара майда таш болобу, же болбосо чоң бир таш кабы, бирок аягында ташка айланат дагы. Ошентип анан айла жок, приступ берген сайын, ооруган сайын, жаныңарды алган сайын эмне кыласыздар? Операция кылып өтүңүздү алдырып коесуздар. Өттү алдыргандан кийин албетте бир аз тамакты тандап жеп каласыз. Себеби дегенде өтүбүз бар болсо дагы тиги өт түтүкчөлөрү боордо бар да, ошол дагы оны келечегиге куюп турат. Бирок ошентсе дагы аз өлчөмдө куйгандыктан баягы сиңире турган функция бир аз начарлайт. Ошондуктан өтүн алдырган адамдар ой өтө майлуу экен, мен жей албайм деп калганын көп уксаңыздар керек. Эгер сиздер ушундай терапевтический суроолор менен мага кайрылгыңыздар келсе, консультация алгыңыздар келсе, менин профилимде менин контактым бар. Ошого онлайн консультация ала аласыздар. Жөн гана терапия жөнүндө эмес, сиз нутрициология жана диетология жөнүндө дагы толугу менен консультация ала аласыз. Сөзүбүздү улантайын. Өттү канткенде биз сактай алабыз деген суроого жооп берейин. Албетте эң биринчи тамактанууну унутпаңыз. Биз айтабыз го, первый, второй дейт го. Биринчи баягы шорпо ичкенде, шорпонун үстүндө калкып турган майлар, именно ошо майларды сиңирүүгө жардам бергенде 100% иштеген бул өт болуп эсептелинет. Ошондуктан первый, второй бул абдан жакшы привычка болуп эсептелинет. Андан тышкары, эгер сиздин рационуңузга төп келбесе, анан көп убакыты сааты менен тамак иче албасаңыз, жок дегенде эртең менен турарыңыздар менен ысыгыраак сууну 1 стакан ичип коюңарды сунуштайм. Эмне үчүн? Ал эмне кылат? Ошол моюнчасын, өттүн моюнчасы баягы кысылып турганда жайылтып, өт оны келечегине куюлууна чоң жардамын берет. Ошондуктан мындай расслабление шейки желчного пузыря деп коет. Ошондуктан эртең менен турганда жакшы адат кылыңыздар. Жылуудан бир аз өйдөрөөк болгон сууну ичип коюңуздар. Эртең менен тамакты ичкиңер келбесе, анда сөзсүз түрдө ошону кылыңыздар. Сурооңуздар болсо комментарий жазып кетиңиздер. Дагы кайсы темаларда сиздер видеолорду көргүңүздөр келип атканын аны дагы комментарийге жазып өтүңүздөр.